ыйлаба. Жакшылыкка ийет кылыш керек, ыйлаба, эч ыйлаба. Капалама. Ооба. Химия алатканда организмге таасир эреткен көптөгөн кыйынчылыктарды көрдүм. 5 жылдан бeri күрөшүп келем. Ayıkıp ket, sakayıp ket, orup alшы балдардын маңдайына жаркырап, Замирдин маңдайына жаркырап. Апама суранам, сиздерден жардам бериңиздер, ар бириңиздердин дуаңыздарга, ар бириңиздердин колдооңуздарга муктажбыз. Аллахым ушул берген жардамыңыздарды кайра миңе төлөп кайт. Аллахым дартын береткен, кайра шифасын береткен. Аллахым ошол сыноодон өтөбүз, Кудайым буйрса. Маңдайыбызда жаркырап. 5 жылдан бeri ыйлап кеттим. Ыйлап мен таптың болду, үстүк ыйлаба. Ооруп жатканын көрүп зээним кейит. Кыргыз элим эч качан кайдыгер эмес, кайдыгер караган эмес. Ар бириңиздер бизге кайдыгер карабай жардам бересиздер деген чоң үмүтүбүз бар. Апам ушул оорусунан айыгып кетүүгөсүнө өзүңүздөр жардам бериңиздер. Апам биздин жаныбызга кошулуп, биздин жаныбызда болушун дайым каалайм. Апам химияларды, күчтүү дарыларды алып жатканда өтө кыйналат. Ушу балдардын маңдайында болсо деп Кудайдан чоң eenем. Барсыңар, кыргыз эли тетиги илгертеден бери бирине бири кайрымдуу эл болгон. Ден соолуктун айынан элден жардам, батасын сурайм да. Саламатсыздарбы, урматтуу кыргыз элим? Мен Жукеева Таалайгүл ушул лейкоз оорусу менен 5 жылдан бeri күрөшүп келем. Азыркы учурда көптөгөн оор химияларды алып дарыланып келем. Бул оору менен Кыргызстанда бул ооруга менен айыгууга шарт жок болгондуктан Индия мамлекетине барып дарыланып келүүм керек экен. Ошо Индия мамлекетине барыш үчүн $40,000 керек экен. Ошондуктан сиздерден кайрылуу жасап жардам сурайм. Жараткан Аллахым сиздерди да колдоп, мага жардам берип коюңуздарды суранам, өтүнөм. Мени колдоп химия алатканда организмге таасир эреткен көптөгөн кыйынчылыктарды көрдүм. 5 жылдан beri күрөшүп келем. Саламатсыздарбы, урматтуу кыргыз элим? Мен Жукеева Таалайгүлдүн кызы болом. Апам 5 жылдан бeri ушул акан оорусу менен күрөшүп келе жатат. 5 жылдын ичинде өтө көп кыйынчылыктарды көрдү. Өтө күчтүү дозадагы химияларды, өтө күчтүү дозадагы дарыларды алып дарыланып келет. Бирок тилекке каршы бул оордон толук айыгууга Кыргызстанда эч кандай мүмкүнчүлүк жок. Бул оордон толук айыгуунун бир гана жолу бар. Ал Индия мамлекетине барып, тез арада операция кылдыруусу керек. Операциянын баасы $40,000 түзөт. Жана бул операция тез арада болушу керек болгондугу үчүн биздин үй бүлө бул сумманы тез арада чогултканга мүмкүнчүлүгү жок болуп жатат. Ошондуктан биз ар бириңиздердин, ар бир кыргыз элимдин жардамына муктаж болуп турабыз. Мен ойлойм, кыргыз элим эч качан кайдыгер эмес, кайдыгер караган эмес. Ар бириңиздер бизге кайдыгер карабай жардам бересиздер деген чоң үмүтүбүз бар. Мен бул Таалайгүлдүн бир тууган эжекеси болом, улуу эжекеси. Байкушум ушул 6 жылдан бери врачтарга да рахмат. Улам леченияга барат, кайра келип, кайра леченияга барат, кайра келип. Анан ушу эң аягы ушундай тыянакка келип, Индияга барып, Кудай эбепке себеп болуп калабы деген үмүттө болуп атабыз. Ушундай балдардын баарын чоңойтуп, жакшынакай кылып, аракет кылып, балдардын ушинтип чайын ичейин дегенде ооруп турат. Кудайым жакшылык берип калгысы барбыр. Көргөн билгендердин баары сурап, кандай жакшы болуп калдыбы деп аталарым берип атышат. Колунан келген эми 5-10 сом болсо да жардам деп батасы менен кошо эметип атышат да. Ошо 7 кишинин бири кыдыр деп
ошо элдин батасы, канча кишинин батасы тийип калгысы бардыр. Барсыңар, кыргыз эли тетиги илгертеден бери бирине бири кайрымдуу эл болгон. Ден соолуктун айынан элден жардам, анан батасын сурайм да. Көп түкүрсө көл болот экен. Кудай эпке себеп болуп, эми ошо жана Индияга барат экен дейт. Ошол жакта медицина жакшы экен дейт. Жакшылап айыгып кетишине тилейбиз. Күнүгө бата сурайбыз элден. Анан кичине көп түкүрсө көл болот экен, ошо жардам болуп калса деп атабыз. Чоңойтуп, Аймончоктой болуп чоңойткон балдардын урматын көрүп, оосунан сакайып, жаркырап калгысы барды деп эле тилеп атам эмне. Келинчегим 5 жылдан бeri аккан оорусу менен ооруйт. Ооруп жатканын көрүп, зээним кейийт. Ушу балдардын маңдайында болсо деп Кудайдан чоң менен. Ошо Индия өлкөсүнө барып дарыланыш керек экен. Ошол жака $40,000 акча каражаты жумшалат экен. Бизде андай каражатка мүмкүнчүлүгүбүз жок болгондуктан ушу кыргыз элиме кайрылып атам. Жардамыңыздарга муктажбыз. Ошо бир гана Алладан, анан сиздерден. Саламатсыздарбы, калай калкым, ошо тең тушум Талайкүл ушул оору менен 5 жылдан бери жабыркап келатат. Ошо тең тушума, аяшыма эл журттан жардам сурайт элек. Көп түкүрсө көл болот дейт. Калай калкым, ушу аяшыма кичине болсо дагы жардамыңарды берип коюңуздар. 5 баланын апасы, өзү да ушу 5 жылдан бери ушул оору менен жабыркап, химия алып, ушундай акыбалда болуп калды. Ушул акыбалдан арып жардам берип коюңуздар. Атасы да ошо үй жумушчу, кичине болсо дагы жардамыңыздарды берип коюңуздар. Сакайып кетсин, Аллахым шифасын берсин. Баарыңыздарга да Аллах ыраазы болсун. Сакайып кетсин. Айыгып кет, сакайып кет. Ооруба, ошо балдардын маңдайына жаркырап, Замирдин маңдайына жаркырап, аман эсен кел, кайтып кайра. Аман эсен жаркылдап, биз да узатып, кайра жаркылдап тосуп алалы. Жакшы болосуң. Аллахым шифасын берет. Кудайым жардам берет. Баарыбыз Кудай деген кишилерденбиз. Ыйлаба, кайгырба. Аллахым дартын береткен, кайра шифасын береткен. Аллахым ошол сыноодон өтөбүз, Кудайым буйрса. Ыйлаба, сыноосун муну да көтөрөбүз. Ыйлаба. Кудай баарыбызга Аллах таалам жардам берет. Баарыбыз Аллах таалам деген кишиденбиз. Кудай деген кишини Кудай кур койбойт дейт. Ыйлаба. Маңдайыбызда жаркырап. Бесилден бери ыйлап кеттим. Ыйлап эмнени таптың болду, ыйлап. Кудай ден соолуңду берсин, аман эсен бол балдарым.